Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн апталык аскердик жаңылыктары. Сиздер менен мен Элиза Арапаева, саламатсыздарбы? Внимание! Группа к бою! Өлкөбүздүн коопсуздугун сактоону камсыздоо негизги тапшырмалардын бири. Нарын областында биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык коопсуздук 2019 машыгуусу Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабы тарабынан уюштурулуп өткөрүлдү. Машыгууга куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын өздүк курамы, Ички иштер министрлиги, өзгөчө кырдаалдар министрлиги жана башка күч түзүмдөрүнүн жамааты катышышты. Бул машыгуунун негизги максаты кандайдыр бир өзгөчө абал түзүлгөндө ушул областтагы бардык органдар бирдиктүү, мобилдүү, оперативдүү жумушун так алып барыш керек. Ошондуктан бир түшүнүк болуп, ушул тапшырмаларды так аткаруу боюнча биз ушул машыгууну жүргүзүп, бул областтагы бардык органдарга атайын көмөк көрсөтүп, үйрөтүп, бардык тапшырмаларды аткаруу боюнча жумушту алып барабыз. Ошол эле негизинде биз атайын 2 резервдик ротаны бул жерде көтөрүп, Нарын шаарында, Атбашы районунда алар менен атайын ок атууларды жүргүзөбүз, дайрылыктарын текшеребиз, алар менен кошумча сабактарды өткүзөбүз. Машыгуунун жүрүшүндө атайын киргизилген өзгөчө абалды турукташтыруу максатында ыкчам штабтарынын өз ара аракеттешүүсү иштелип чыгып, резервдик ротанын практикалык ок атуулары ишке ашырылды. Машыгуунун жыйынтыгын чыгаруу активдүү катышуучуларды сыйлоо менен аяктады. Биргелешкен командалык штабтык жана мобилизациялык коопсуздук 2019 машыгуусу мындан ары жыл сайын өткөрүлөрү белгиленди. Жана ал министрликтер, мекемелер, мамлекеттик органдар жана жергиликтүү өзүн өзү башкаруу органдары менен аскердик башкаруунун өз ара биргелешип иштей аларын практика түрүндө жүргүзүү максаттарын көздөйт. Бир 1992 жылы 3 июль күнү Кыргыз Республикасынын коргоо иштери боюнча мамлекеттик комитетинде аскерлерди материалдык жактан камсыздап, орук кызматын жүргүзүүчү аскердик башкармалык түзүлгөн. Мына ошол күндөн тартып материалдык камсыздоолор боюнча орук кызматы өз кызматтарын улантып келишет жана бул күн орук кызматынын күнү деп эсептелинет. Орук кызматынын басы өткөн жолу негизинен 3 этаптан туруп, кыйынчылык кырдаалдарда да камсыздоолор үзгүлтүксүз жүргүзүлүп турган. Биринчи этабы 1990-1998 жылдардагы мамлекетибиз жаңыдан төптөлүп баштаган учурдагы көз карандысыз өлкө катары жаңы экономикалык мамилелер Кыргыз армиясынын жашоо ишмердүүлүгүнө таасирин тийгизбей койгон эмес. Кыргыз армиясынын азык-түлүк, тамак-аш, аскердик кийим-кече менен камсыз кылуу иш-аракеттери алгач ар бир аскердик бөлүктөрдүн өздөрүнүн күчү менен уюштурулган. Бара-бара көч оңолот демекчи. Убакыттын өтүшү менен Кыргыз армиясы материалдык жактан камсыздоо иш-чараларын уюштуруу менен орук кызматы түптөлүп, орук кызматынын кызматтары аткарылып баштаган. Ал эми 1999-2002 жылдары бул этап Кыргыз армиясындагы эң жоопкерчиликтүү убакыт болгон. Баткен окуясы орук кызматындагы аскер кызматкерлерин чоң сыноодон өткөрдү. Аскер кызматкерлерин тамак-аш, азык-түлүк, кийим-кече менен камсыз кылуу бир кыйла оорчулукту жараткан. Ошого карабастан орук кызматы уюштуруучулук менен бул кыйынчылыкты да жеңе билишти. Коюлган тапшырмалар так, өз убагында аткарылып, 2002 жылдары Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 706 токтому иштелип чыгып, тамак-аштын, күйүүчү май майлоочу каражаттарынын нормалары каралган. 3 этап 2005 жылдан тартып бүгүнкү күнгө чейинки убакыт айтып бүткүс аткарылган ооматтуу кызматтардын алкагында жүргүзүлүп келет. Тактап айтканда, Кыргыз армиясынын өсүп өнүгүүсү менен аныкталат. Жоокерлердин заманбап шарттарда жашоосу, аскер кызматкерлердин алардын үй бүлө мүчөлөрүнүн социалдык жактан камсыз болушу, тамак-аш, азык-түлүк, аскердик кийим-кечелеринин сапаттуу даярдалышы, мына ушулардын баары орук кызматындагы эмгектенип жаткан аскер кызматкерлеринин жетишкендиги десек болот. Дагы да болсо, алдыга умтулуу менен орук кызматынын Кыргыз армиядагы орду абдан чоң. Мына ушундай жетишкендиктери менен орук кызматынын кызматкерлери кесиптик майрам катары жогорку башкармалыктардан сый баракчаларына татышты. Бүгүнкү 3 июль
орук кызматынын түптөлгөн күнү деп эсептелинет. Куралдуу күчтөрүндө учурдан пайдаланып аскер кызматчыларды орук кызматына тийиштүү кир жугучтан баштап, от жагуучулардан баштап, командирлерин, аскер бөлүктөрүнүн, бирикмелердин орун басарларынын баарын куттуктайм. Кызматтарына ийгилик каалайм. Жакшы жетишкендиктерге жетип ар дайым. Бүгүнкү күндө аскер бөлүктөрдө көп иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Анын ичинен түздөө, оңдоо иштерин 2019 жылында ийри суммадагы акча бөлүнгөн. Ошону жанагы сатып алуу мыйзамынын чегинде иш-чаралар жүргүзүлүп атат. Мен ойлойм, 1 сентябрга чейин бүт коюлган тапшырмаларды ийгиликтүү, сапаттуу аткарууга бүт аракеттерибизди жумшайбыз. Бириккен атайын машыгуу 2019 жылына байланыштуу көп иш-чаралар жүргүзүлүп атат бүгүнкү күнгө. Орук кызматтарына тиешелүү бүт тиешелүү жабдыктар, техника, өздүк курамдын жатаканалары, таладагы тамак аш камсыздоо маселелерин биз так аткарып атабыз. Мен ойлойм, Сары Ташка 2019 жылдын Сары Таш деген машыгууга даярдык бүгүнкү күнгө жогору деңгээлде деп эсептелинет. Дагы да болсо Сары Таш 2019 биргелешкен тактикалык окуу машыгуусуна болгон даярдыктар жүрүүдө. Буга чейин жайгашуу, оңдоп түзөө иш-чаралары жүргүзүлсө, бүгүнкү күндөн тарта күжүрмөн ок атууларга болгон даярдыктар күчөтүлдү. Куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин кол башчысы полковник Алмазбек Карасартов машыгууну өткөрүүгө болгон даярдыктарды текшерүү иш сапарында болду. Кол башчынын айтымында, эң негизги талаптардын бири машыгууну эң жогорку деңгээлде өткөрүү. Мына ушуга байланыштуу кол башчы тарабынан кошумча тапшырмалар берилип, даярдыктарды күчөтүүгө болгон талаптар коюлгандыгын баса белгиледи. Эки миң 19 жылдын 11 июнунда Кыргыз Республикасынын куралдуу күчтөрүнүн генералдык штабынын 1 орун басарынын буйругунун негизинде эң мыкты медайым 2019 сынагынын жеңүүчүсү аныкталды. Бул иш-чара Ош шаарындагы гарнизондук офицерлер үйүндө өткөрүлүп, жалпысынан 5 медайым катышкан. Ал эми бул медицина кызматкерлери куралдуу күчтөрүнүн кургактагы аскерлеринин жана мамлекеттик чек ара кызматынын атынан өз кесиптик билимдерин текшерүү менен чектелбестен, чыгармачылык таланттарын көрсөтүү менен калыстар тобу тарабынан берилген бааларга татышты. Негизги бүгүнкү болуп жаткан иш-чара бул аскер медициналык башкармалыктын демилгеси менен Кыргыз Республикасынын генералдык штабынын буйругунун негизинде өтүп жатат. Бүгүн бул иш-чара аскер медициналык кызматкерлеринин күнүнө карата аскер медициналык кызматкерлеринин арасында аскер эң мыкты медайым 2019 конкурсуну өткөрүп жатабыз. Жеңүүчүлөргө негизинен баалуу белектер бар. Программа түзүлгөн, бардыгы иш тартиптин негизинде өткөрүлүп жатат. Сынактын жыйынтыгында калыстар тобу тарабынан жогорку баага ээ болгон 34 594 аскер бөлүгүнүн кызматкери Дамирбек кызы Айгүл эң мыкты медайым 2019 сынагынын жеңүүчүсү деп аталды.